Кыргыз парламенти чет элдик жарандар үчүн казино ачууга жол берген мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Жогорку кеңеш кумарканаларды, оюн автоматтары бар залдарды жана лотереяларды ачуу тууралуу мыйзам долбоорун 56 макул 13 каршы добуш менен колдоп берди. Оюн-зоок маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө деп аталган мыйзам долбоору 11 майдагы парламент жыйынынын күн тартибинде болгон эмес. Түштөн кийин сунушталып алгач жабык карала баштап, кийин айрым депутаттардын нааразылыгы менен жыйынга журналисттер киргизилди. Долбоорду экономика жана коммерция министрлигине караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Улан Сарбанов парламентте коргоп, мыйзамдын максаты инвестиция тартуу, республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүүгө шарт түзүү экенин белгиледи. Сарбанов мыйзам долбоору экинчи окууга чейин жакшылап иштелип чыгарын айтты. Айрым депутаттар кумарканаларды ачуу менен экономикалык абалды жакшыртабыз десе, айрымдары казинолор менен казынаны толтуруу мүмкүн эмес экендигин айтышууда. Дача суудагы учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия биринчи отурумун өткөрдү. Комиссия 6 ай иштеп, учактагы жүктүн чоо жайын, элден топтолгон каражаттын бөлүштүрүлүшүн иликтей турган болду. 10 майда президент Садыр Жапаров 5 жыл мурунку дача суудагы учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия түзүлгөнүн социалдык тармактагы баракчасына жазган. Комиссияга мурдагы инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматов төрагалык кылууда. 2017 жылдын 16 январында Бишкектин четиндеги Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушунда Гонконгдон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык ACT Airlines компаниясына таандык Boeing үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулап түшкөн. Каргашалуу окуяда 35 жергиликтүү тургун жана 4 учкуч каза болгон. Бул кырсыкка байланыштуу кылмыш иши козголуп, кийинчерээк токтотулган. 2021 жылдын декабрь айында президенттин аппараты Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен дача суу жана башка кылмыш иштери боюнча иликтөө уланып жатканын жана алардын жыйынтыгы жакында коомчулукка белгилүү болорун кабарлаган. Жогорку кеңештин тамактануучу жайында Супер ТВ порталынын журналисти репортаж жасап жаткан маалда депутат Надира Нарматова нааразычылыгын айтып, колунан микрофонду жулуп алууга аракет жасаган видео тарады. Журналисттин уруксат суроосуна орой жооп берип, ашканага чейин тартып элге көрсөтүү туура эместигин билдирип жаткан нааразы болгон депутатту көрүүгө болот. Супер ТВнын маалыматында журналист эл өкүлүнө карата арыз жазууну ойлоп жатканы айтылды. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Каныбек Осмоналиев Кыргыз Республикасынын президенттигине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп тайындалды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлайт. Мамлекет башчынын дагы бир жарлыгы менен комиссиянын мурдагы төрагасы Сыртбай Мусаев ээлеген кызматынан берген арызына ылайык бошотулган.